Кыямат күнү 5 суроо бар. Ушуну барып аялыңызга айтыңыз. Ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, бардыгына ким таанысаңыз, тааныбасаңыз да ушуну айтайын. Колдон келишинче 10 адамга айта аласызбы, 100 же бир эле адамга айтсаңыз деле мейли, бирок айтыңыз. Кыямат күнү Алла Таала сурайт экен, сурак бар экен, 5 суроо. Канча суроо? 5. Биринчи Алла сурайт. Таржымасы котормочусуз сурайт. Ар кимди котормочусуз сурайт Алла Таала. Мен сага өмүр бердим, кайда өткөрдүң деген суроо. Өмүрдү Алла берет. Бирөөгө 60-70 жыл берет, бирөөгө 80-90, бирөөгө 40-50, ар кандай. Ошол өмүр тууралуу Алла Таала сурайт. Мен берген өмүрдү кайда өткөрдүң? Мына суроо. Экинчи суроо. Жаштыгыңды кайда сарптадың? Жаштыкты кайда? Болбосо жаштык деле өмүрдүн бир бөлүгү. Бир часть. Жаштык делечи. Эмне үчүн жаштыкты өзгөчө сурап атат десе, мына жаштар көбүнчө караңыздар, 90% жаштар. Жашта, жаш учурунда, жаштыкта туугандар жакшы ишти кылса да мыкты кылат, Кудай сактасын, жаман ишти кылса да жаман кылат. Жаштык, машалла, бул реформа, бул багыт, келечек жаштардыкы дейбиз. Оңолом десе жашында оңолот, бузулам десе жашында бузулат. Каарылыкта көп нерсе ой мээде калып калат, андай күчү жок, арам нерселерди кылган. А жашында ишиге ашырып коет да. Ошон үчүн жаштыгында арам нерселерден өзүн сактап жүрсө, бул Аллах, бул азамат, бул керемет. Макул. Экинчи, үчүнчүсү, кайдан таптың акчаны? Мына суроо бар туугандар. Мен даярданайын, сиз дагы даярданыңыз. Кимге айтып койсок, ал дагы даярдансын. Акчаны кайдан таптың? Ушуга суроо Алла Таала берет, баарыбызга берет. Ушуну жооп бере ала турган болот. Кайдан таптың? Акчаны кайдан таптың? Кайдан таап машина айдап атасың? Кайдан таап үй салдың? Кайдан таап кийиндиң? Кайдан таап жедиң? Кайдан таап үй бүлө бала чакаң багып атасың? Кайдан таап? Мин айна иктасың? Кайдан таап? Элүү? Төртүнчүсү. Ошо таптың го, таптың. Адалдан таптың деп жооп бере алсаң, машаалла. Ошого даярданышыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Уурулуктан таптыңбы? Каракчылыктан таптыңбы? Бирөөнчүгө чаап таптыңбы? Же болбосо суткорлуктан таптыңбы? Же болбосо зынадан таптыңбы? Кайдан таптың акча? Кумардан таптыңбы? Кайдан таптың? Бул суроо. Мунун төртүнчүсү кайда сарптадың деген бар да. Таптың, машаалла. Демек, адал тапкан жетиштүү эмес. Адалга сарптаган өзүнчө суроо. Кайда сарптадың деген. Эгерде адалдан тапкан болсоңуз, жарым суроого жооп бердиңиз деген сөз. Толугу менен бүтө элек маселе. Дагы бир суроо бар. Аркасынан кайда сарптадың? Таптыңыз, машаалла, адалдан. Кээ-бирлер адалдан таап, арамга сарптайт да, Кудай ушундан сактасын. Кайда сарптадың? Бирөөнү кыйратканга, бирөөнүн абирин төккөнгө, бирөөнү жала жапканга, исрапкерчиликке кайда сарптадың? Эмне балага сарптадың? Бешинчиси туугандар, билгениңе жараша канча амал кылдың дейт. Кандай экен? Билгениңе жараша канча амал кылдың? Мына ушу 5 суроого туугандар биз даярданайлы. Кыямат күнү Алла субханаху ва тааланын бул сурагы бар.